Илимпоздор кальяндын ден соолук үчүн өлүм коркунучу алып келерин маалымдашты. Кальян чегүү жүрөктүн согушу мүнөтүнө 16 жолу соктуруп, кан басымын жогорулатат. Илимпоздор кальянды колдонуудан ден соолукка келтирилген зыянды тамеки чеккенге салыштырса болот дешти. Изилдөөнүн жыйынтыктары Лос-Анджелестеги Калифорния университетинин сайтында жарыяланды. Адистердин айтымында кальян чегүү жүрөктүн согушу минутасына 16 жолу соктуруп, кан басымын жогорулатат. Мындан тышкары кальян чегүү жүрөк кан тамыр ооруларынын өнүгүшүнүн негизги коркунуч факторлорунун бири деп эсептелинген артериянын каттуулугун жогорулатат. Окумуштуулар мындай тыянакка 48 ыктыярдуу топко эксперимент жүргүзүшкөн. Алардын курагы 18 жаштан 34 жашка чейин. Эксперименттин катышуучуларынын кальянды 30 мүнөт чегүүсүн суранышкан. Ага чейин жана андан кийин илимпоздор кандагы никотиндин деңгээлин, жүрөктүн согушун жана кан басымын көзөмөлдөп турушкан. Окумуштуулардын айтымында алынган маалымат тамеки чеккенден кийин байкалган маалыматтар менен салыштырылат жана кальяндын зыяны азыраак деген пикир чындыкка дал келбей турганын айтышты. Адистердин айтымында кальяндарда колдонулган тамеки адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү жасалма химиялык заттарды камтырын тастыкташты. Бул тууралуу маалымат булагы Рамблер билдирди.